Фомуш өзү далилдеп көрсөтүп атат да Фомустун акыбалын. Тиги саламаттык сактоо министрлиги өзүнө алды. Биз ошондо айтканбыз, кана реформаңарды көрөлүчү деп. Бир учкуну, бир үзүмү байкалыш керек эле да, эл ыраазы болуп башташ керек эле. Мындай бир жигердүү иш башталыш керек эле. Артка кетип атпайбы андан көрөчү. Министр өзү бюджет отуруп келиш керек эле да. Тиги Венера Калбековна мондой бул чоң мына 25 бул элдин тагдыры, министрдин тагдыры эмес бул. Министрлер күн сайын алмашса эчтеке өзгөрбөйт. Иштей албаса күн сайын алмаштырыш керек болсо. Бул экинчи жолу келген министр. Мен ойлогом, эми экинчи жолу келгенде биринчиде кетирген кемчиликтерин оңдойт, түзөйт, өзүнүн элдин тагдыры мойнунда турат, ойлонот го деп. Мына бүгүн эң оор тармактын бири ушул деги эле социалдык сфера өлдү. Мен медициналык тейлөөнү татыктуу алдым деген бир кишини укканым жок мен. Бары ыйлайт. Тияка бар дейт, справкамды көтөрүп алып, бул жака келемин, тиги анализ тапшырам, анализим менен Бишкекке барсам, кайра тапшырамын, 10 жолудан төлөймүн. Мамлекет айылдан башталат. Жөнөкөй жарандардын тагдырынан башталат. Силер мына борбордо туруп, ысык суу, муздак суу, бүт шартта туруп, анан барып тааныш тамырыңар менен врачка көрүнүп аласыңар, тыйыныңар бар экен, чет мамлекетке чыгасыңар. Пенсияга бүт өмүрүн байлап койгон пенсионерлерибиз, пособияга бүт тагдырын байлап койгон балдарынын жөнөкөй жарандарыбыз, алар кайдан барып дарыланат? Элементардык анализ тапшыра албайт. Бизге түнү күнү жазат бизге. Анан буларга айтсак эле, булар саясат кылат да, ой, ушу мени көрө албайсыз. Министр өзү келиш керек эле да. Анан билбейм, бул эрке министр болду, чынында эрке министр да. Бир элдин маселеси менен телефон чалсаң, деге эле депутаттардын звоногун албайт. Деге эле. Кыйраткансып дайыма немеде, командировкада, каякта командировкада, региондон да көрбөйбүз аны. Анан эле тиги дайыма президенттин атын колдонот да, дайыма президенттин атын сатып, дайыма колдонот. Мен президент менен жүрөмүн дейт. Президент бир коргойт, эки коргойт, үчүнчүсүндө айтат. Элге жакпадыңбы кет дейт. Айтышыбыз керек. Бу окшогон эрке министрлерди.